住激动的心，脚下生风。龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红摘门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风筝。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Айтор сөз жоқ. Бұл сүргү абдан зирек екен. Эй мантаң, силердин жети атаңарда мындан да зирек адам болуп жүрбөсүн? Биздин мугалим да мени зирек деди. Баузы, кичпейил болсоңчу. Бул бала чын эле зирекпи? Көңдү салыштырсак, сенин анын акылына жетпейсиң. Уй. Демек, Баузынын келечеги абдан жакшы экен да. Эмне унчукпайсың? Андай эмес. Келечеги жакшы. Бирок кээ бир жактарын мен да биле албай турам. Кайсы жагын айтасың? Болду, негизи жаман болбойт. Өзүңдүн эмне болоруңду билбей туруп, сенин билгирлигиң. Бул жерде адырментип өзүңчө жыргап отурасың. Убакыт өтүп кызматка баргандан кийин сүргү сени үйрөнүү курсуна алып барат. Ишенип койгон ушул менин сөзүмө. Эски жараны козгоп тырмабай отурсаңчы. Майрам күнү кичине шарап ичип майрамдасак эмне болот? Анча кабатыр болбо. Ага жараша беш түрдү өзүмчүлдеп сени эч ким соттобойт. Сенин оюңча Лаушы тирүүбү? Таптакыр эле кабар жокко. Ай, ушинтип эле турасың. Бир нерсе дегенче эле Лаушун айтып чыга келесиң. Кантесиң? Ал экөөнү уруштурган сенин агайың эле го. Эй, кайда? Фулай менен шың-шыңга барып келейин. Кана, тургула. Сен барасыңбы? Сен бара бер. Мен азыр артыңдан барам. Лаушау, шашпай ич. Сүргүнүн келечегин болжоп бергениңе эмнеси болсо да таң атканча ичсең да кубалабаймын. Жеңеке. Агам жок кезде сиз мага кол бергениңизди өтүнөм. Андан жашыра турган эмнеши эле? Жеңе, билесизби, мен сизди убара кылгым келбейт. Бирок мен айла жоктон айтып турам. Түшүндүм. Жалгыздык жаныңа баткан экен. Башымды кошуп койсоңуз дебейсиңби? Ушундай чыгар. Азыр өз башымды сактоо кыйын болуп турганда кайдан келинчек издейм? Ошондо кандай иш эле? Мен кантип жардамдашсам? Карындаш. Тамак иштиңизби? Иштим. Фулай менен шың-шың кайда? Шың-шың жатып калды. А, Жумушуңуз бар беле? жок.
Жөн эле лабы жогудан кабар барбы? Аны атай көрбөңүз. Атын уксам эле жиним келет. Эмне болуп кетти? Эмне болду дейсиз да? Мен ага канча жолу кат жаздым. Ал мага бир да жолу кат жазбады. Ушундай да адам болобу? Айтчы өзүң. Ага. Ал сизге кат жазбаптырбы? Жок. Чындыгында майрам болгондон кийин кат жазып койсо болмок экен. Ошону айтпайсыңбы? Ага бир нерсе болбогон чыгар, Ага эмне болмок эле? Сарсана болуп жатам. Бул кышта ал жакта сары аяз чыкылдап турган чыгар. Ак кар көк музда сыртта ооруну көргөнү барам деп муздун жарыгына түшүп кетпесе экен. Же болбосо. Койчу. Ойлосом жүрөгүм түшөт. Ушу дагы сөзбү? Лабы жогуга эчтеке болбойт, эч нерсе болбойт. Анда эмнеге андан кат келбейт? Жеңе, сиз кыйнала турган болсоңуз, анда жөн эле коюңуз. Сенин оюң биздин тигил арткы короодогу үйдү пайдаланмакчы экенсиң го. Ушул жумушпу? Ооба. Ак эмнеге кыйналасың? Ушунча купуялаштырып. Тура тур. Алып берейин. Ойбой. Мына, ал. Чоң рахмат жеңе. Сизге рахмат. Карачы өзүңө. Башка бирөөлөр турса, эмнесине тартынып турасың? Рахмат айтыш керек. Макулуңуз, мен кеттим. Ооба. Жеңе, бул ишти Мантаңга айтпай эле коюңуз. Макул, айтпаса айтпайм. Өзүңө карачы. Экөөң бир буудайды бөлүп жеген жакын дос элеңер го. Анда эмнеге жашырасың? Алиги Мантаң агам жакшы болсун дегеним го. Сиз ага аралашпай эле коюңуз. Ооба, ооба. Анда мен кеттим. Жарайт. Жолуң болсун. Жакшы ал. Эшик суук чыкпай эле коюңуз. Шүй ага, мына суу алып келдим. Жарайсыңар. Кана, жуугуч кана. Мына Экөөңөр тең сыртка чыгып ойногула. Бар, тышка чыгып ойногула, баргыла. Сүргү, сен бирдеме көрүп атасыңбы? Могу теш кичинекей экен. Шабат ал жактан көп нерсе алып чыкты. Эмне нерсе экен? Ага, тезинен көрчү. Баары асыл нерселер Нерсе экен. дейсиңби? Көрөйүнчү. Чын эле көп экен. Экөөң эмнени көрүп атасыңар? Я? Лаушияу. Үйдөсүңбү? Мантаң, сен бүгүн эрте келдиңби? Сүргүнүн айтуусунда сен бир сандык алып келипсиң го. Ичи толтура асыл дейт. Я, туурабы? Кайдагы асыл нерсе? Баягы Симондан калган ашык бирдемелерди жеңем айтып, бул үйгө алып келип коем. Эч нерсе эмес, жүрү эшикке чыгып сүйлөшөйүнчү. Бул баягы үйүңдөгү жыгач сандыкпы? Ооба. Бул арамолжону эмне алып келдиң? Кайда карамолжо? Балдардын алдында эмнени айтып атасың? Жүрү, сыртка чыгалчы, жүрү. Ага шенбеймин. Бирден ачып көрсөт. Көрө турган эмне бар дейсиң? Эч нерсе эмес, жүрү. Ачпайсыңбы? Анда мен чыгарып таштайын. Токтосоң. Ач. Сен качан жеңилчелең? Негиз сага көрсөтпөйүн дедим эле.
Сен көргөн менен баары сага пайдасы жок. Макул, болду, тез ач. Бул эмне нерсе? Ушуну да билбейсизби? Бул сырдалган мышык да. Сырдалган мышык деп ким айтат? Бул 3-чү арстан эмеспи? 3-чү арстан деген эмне? Анда 1 менен 2 арстан жокко? Бул чындыгында эле зирек бала экен. Чындыгында эле бунун ичинде 1 арстан дагы 2 арстан да бар болчу. Бул 3 арстандын алдындагы самурук. Болду. Кутуңар Баргыла. Баргыла, сыртка барып ойногула. Ата, ал кандай асыл ал? Сураба, эсиңде болсун. Бул ишти эч кимге айтчу болбогула. Түшүндүңөрбү? Уктум. Турла. Бул эмне кылганың? Мантаң. Абалды болсо көрүп турасың. Кайсы күнү мени кармап кетерин билесиң. Үйдү болсо аңтарып теңтеришти. Бул нерсени бияз көрүп калса болсо, мен жанымды тирүү койбойт, билесиңби? Жок, алып кеткениң. Менин үйүм сен арамолжоңду жашыра турган жер эмес. Алып кет дегенден кийин алып кет бол. Аны мен алып келбедим беле. Аны кайра өзүм алып кетем. Алып кетпейсиңби? Анда мен аны ыргытып жиберем. Токто. Кана бирөөнү алып туруп ыргытып көрчү. Көрөйүн. Мантаң. Көзүңдү ачып карачы. Булар эмнелер? Булар байыркы секиченин майда жабдыктары эмеспи? Сен башкалар билбесе да сен билесиң го. Ыргыта аласыңбы? Ыргытып жиберчи кана. Башкалар байкабайт дагы. Ыргыт кана. Ыргытсаң көрөйүн. Чын эле ыргытканга кыя албайм муну. Мантаң. Баарынан жакшы билесиң. Бул чөйрө менен айкалышкан биз болгону ата бабабыздан калган мурастарды сактап алсак, ошондо гана биз сарсанаа болбойбуз. Ушундай чыгар. Мен бул дүйнөнүн азабынан ушунун баарын чогултуп атат дейсиңби? Мен мунун кунун түшүнгөндүктөн бул чөйрөдө иштегендигимен ушундай жасап отурам. Макул. Мени карачы. Менимче мамлекетибиз бүгүн бул байырлыктардын баардыгын талкалаганына өкүнүп, аны кайра бир күн оңдошот. Мантаң, мен буга ишенем. Болду. Кетели. Ой, токтой турчу Мантаң. Муну билесиң го. Бул биздин Шияу майрамдагы мурунку ата бабаларыбыздан жазылып калынган асыл. Бул менин жанымдан да кадырлуу. Азыр муну булгороодон башка жашыра турган жер жок. Макул. Катып коем мен. Айла жок болгондуктан алып кетем. Айтор жакшы сактаарыз.
буга сенин ата бабаңдын кан териси сиңген болсо, ал сенин гана асылың эмес, ал менин да асылым. Ага. Sen ekинчи самуруктун артында турган үчүнчү арыстансың. О дүнүйө ай. Сен ошол секичинин төбөсүндө турганыңа канча жыл болду. Далай жааган жаан, ысык суук күндөрдө баягы кашкайып тура бердиң го. Эмнелерди көрдүң? Айта аласың ба? Аны айта албайсың. Sen баарын көрдүң. Сенин көргөндөрүң бизден көп. Бирок айта албайсың. Бүгүнкү күнү сен адамдардан төбөдөн жүрүп аларын. Негизи сени жерге көмүп таштаарын ойлобогон чыгарсың. Ай дүнүйө, ай. Ушунун баары чоң күнөө эмеспи? Эй, аттың сени би абалды түшүнбөйт экенсиң. Сен отряд башчысы болбогондон кийин эл жакшы иштейби, жаман иштейби, анын сага кандай тиешеси бар? Анын үстүнө тил биязуу деген немелердин жинине тийип эмне кыласың? Жузу сенден акылдуу экен. Башчы болсо ошондой болуш керек. Жүзү менден зээндүү экени чындык. Бирок анын колунан эч нерсе келбейт экен. Отряд башчысы болгондон кийин башкарууда жакшы болбоду. Техника да жайында калды. Мен анын чындыгында мени тартабы дедим эле. Сени тартып калыптыр. Сенин тигил неберең өзүң айткандай эле экен. Өзүң койгон атыңа жарашкансып күнү бою сүргүч менен ойнойт. Эмне деди? Daarat челегин жасайм дейби? Айтор бир нерсе деди. Баузы. Тактай сүргүчтү качан үйрөнүп алгансың? Ата, баягы күнү сиз менен жумушка барганда үйрөнүп алгам. Карачы. Жакшы сүртөт экенсиң. Менин атым сүргүч деген мааниде эмеспи? Мен сөз жок, сүргүнү үйрөнүп аламын. Жарайсың балакай. Байкасам, устачылыкты чын жакшы көрөт окшойсуң, э? Я. Ата, өткөндө сиз биздин дүкөнүбүздөн мурунку иштерин айтып берген элеңиз го? Мен чоңойгондо сөзсүз сиз сыяктуу боломун. Сен ишке жарайсың. Ата, сүргү устачылыкты өзгөчө жакшы көрөт. А сенчи? Мен устакер болбоймун. Сенден үмүт жок экенин билем. Ата, өткөндө сиз мага Улоңжи падышасын жазалгалап көп акча табууга болот дедиңиз эле го? Андай болсо мен иштер элем. Сен акчаны эле билесиң. Туура, ата. Сиз өткөндө падыша бизге бир чоң өрдөгүн тартуу кылган деген элеңиз. Мен аны көргөн жокмун го. Сенин атаң дүнүйө кор эмеспи? Аны акчага жарай турганын билгенден кийин бир жерге катып койгон чыгар. Бирок сен ага ашыкпа. Сенин кийин атаңдын мурасына ээ болооруңду билип койгун. Чынбы? Чын болбогондочу, жакшылап иште. Атаңдын үмүтүн үзө көрбө. Кабатыр болбоңуз, ата. Жардамдашайынбы? Апа! Оу, Апа! Шашкалактап анчалык эмне болду? Чын эле анчалык эмне болуп кетти? Бүгүн атамды кызматка барар менен биязуулар кармап алып кетти. эмне дейт?
сураштырып көрдүм. Буга биязы жоопту экен. Алар атамды аяшпады. О жараткан. Эми канттик. Биябызы деген неме атаңды өлтүрөт дечи. Атаңдын мүнөзүн билесиң го. Алар урушуп атат дечи. Жөн эле урушуп калса го эч нерсе эмес. Агам жалгыз да. Алар уруп сабап таштаса кантик? Апа, мен дагы ошого сарсана болуп жатам. Демек, ошондо. Кантебиз? Төңкөрүш жасап 4 эскини жоготолу. Төңкөрүш жасап 4 эскини жоготолу. Ой, устат, сиз кайдан келип калдыңыз? Санар. Атам ичиндеби? Ичинде. Анда макул. Атам айтарым бар эле. Кирип чыгайын. Болбойт. Биязу силиңден башка эч бир адамдын кирүүсүндө болбойт деген. Ал азыр жок го. Кирем да чыгам. Болобу? Устат, мени кыйнабаңызчы. Бул болбойт. Анда мейли. Атамды алар сабаган чыгар. Отряд башчы, ал киши таяк жейби? Кайра башкаларды уруп сабабайбы? Тигине сыңар колу менен кирпичти күл кылып башкалардын үрөйүн учурду. Алардын бирөөсү да ал кишиге батына албады. Чынбы? Чын. Мен өз көзүм менен көрдүм. Биязу эмне кыларын билбей шашкандан өңү кубарып кетти. Бирок бир нече күн кармашат сыягы. Макул анда. Мен кечинде келейин. Ооба, мен бул жерде эле болом. Жарайт. Адамгерчилигиң бар экен. Сиз баары бир устатымсыз го. Карган отряд башчысы менин башчым эмеспи. Анда атамды сага тапшырдым. Макул устат, жакшы барыңыз. Ай, Кудайбай. Мантак бир балага учураса, бул үй бүлөбүз эмне болот? Мен кантип тирүү жашайм? Эжеке, ыйлабаңыз. Азыр ыйлай турган кез эмес. Бул эмне дегениң? Айтчы. Мен билсем бар го, алар агамды камашты. Эми келип үйдү тинтишет. Сиздин үйдө кандай нерселер бар эле? Тезинен жыйнаштырып көзүн жоготуңуз. Болбосо алар бир нерсе таап алса, баленин баары ошондо башталат. Ай, бале болдубу? Бул күнөө го, эжеке. Бале болду го. Улардын баары 4 эскинин нерселери го. Муну тиги көтөрүлүшчүлөр таап алса, чоң баленин чыкканы ошол эмеспи? Чынбы? Кайдан билейин? Бул алтын күмүш эмес, же болбосо чоң байлык эмес. Мунун чоң байлыгы эмне? Лаушяу бул нерселерин ушул үйгө койгону айдан ачык эле силерди зыянга учураткан эмеспи? Кудай, эми кантип я? Сиңдим, сен айтчы. Кантмегелең. Же ыргытып жибер, же болбосо көмүп ташта. Айтор муну үйгө койгонго болбойт. Ай, ошентейин. Тез бол. Акырын. Баткактан байка. Ай, болба. Мен көтөрө алар эмесмин. Бул сенин эмне кылганың? Бул Ай, бул сандык абдан оор экен. Көтөрө алар эмесмин. анда сен карап тур. Мен барып тургундар комитетинен араба таап келейин. Ай. Тос. Ана, көрөйүн. Эмне ташып жатасыңар? Булар эч нерсе эмес. Тоскоол болбой. Тур нары. Ай, Кое бер. Бул балалык. Кет ары. Дал үстүнөн түшкөн экенмин. Эмгегим текке кетпептир. Оны биз менен ала кетебиз. Болбойт. Мындай болбойт. Аны минтип алып кеткенге болбойт. Сени кошуп алып кетпегениме тобо деген. Уктуңбу? Силер бул 4 байыркыны жашырып, төңкөрүшкө каршы чыгып атасыңар. Андай эмес. Бул аялды күйөөсү мантаң менен кошуп бирге алып жүргүлө. Андай эмес. Токтогула. Биябызы сылың. Сүйүктүү төңкөрүшчүлөр, менин атым Люсилан, маалымат башкармасынын мурунку башкаруучусумун. Бул эреженин баарын билем. Бүгүн биз бул нерселерди алып чыгуудагы максатыбыз өкмөткө тапшырып берүү болчу. Карап кой. Бул эки катын. Калп ушунчалык айтат экен. Уурун аты кууш деген ушул эмеспи? Кимди алдамакчысыңар? Жеткен калпчылар. Мына бул темир тордун артына уяң мантаңды 10 жылга
соттотпосом атым өссүн. Ал жүргүлө. Ай болбойт. Ай, Бул ай, нерселер. ай, токтогула. Аласың. Токтогула. Негизи бул нерселер биздики эмес. Эмне? Эмне деп сандырактап турасың? Бул нерселер сеники болбосо кимдики? Сага эскертип коеюн. Күйөөңдү коргой турган болсоң, экеселеп күтөсүң. Жок. Бул алиги тигил шайтунуку. Ал муну бизге айтпай, бул алып келип коюптур. Бул иштен уяң мантаңдын эч кандай кабары жок. Шатунуку. Эмне деп айтып турганыңды билесиңби? Калп айтып турган жерим жок. Кое берчи. Карачы мына муну. Бул жер абал тууралуу жазылган китеп. Уяң мантаңа кайдан болсун? Алып кел бери, кет нары. Ай. Омей. Силер шатунук экен. Сандыкты көтөрүп жүргүлө. Шатуну кармайбыз. Бул жолу сенин сазайыңды көрсөтпөсөм элеби? Ай бул Жүргүлө. Ай, эмне болуп кетти? Мен эмнеге шайтун айтып салдым? Ага болуп атко аны эми. эмне айтып салдыңыз? Сага таң калдым. 2 күн камасам да мындай кереметтүү өнөрүң жана укмуштуудай кубатың бар экен. Эй Жубарымбек, 2 күн эмес, 1 жума камасаң дагы жаратканым сага бир өнөрүң көрсөтөт. Мүмкүн эмес. Сага уурдап тамак алып келип берген окшойт. Туура айттымбы? Бул сөзүң былжыраган эле сөз. Жетет болду. Уаң отряд башчы. Мен сени бул жолкусунда жолду уаң теңирейин дейин. Сага макул эле болоюн. Канекей, сыртка чыгалы. Мени кайда алып бармаксың? Сен де келе укмушсуң. Сенин тоодой колдоочуң бар. Жогоруда союл сокконуң турганда биздин тишибиз сага кайдан өссүн? Азырынча үйүңө бара бер. Бирок муну билип кой. Ушул курулуш бүткөндөн кийин алдыма кайра келип, чыкпастан текшерүү материалыңды жазып бересиң. Эмне курулуш? Арка сүйөрүң деген ким? Жубарымбек мага ачыгын айт. Сен менен кажылдаша турган убактым жок. Тез кет, бар. Тарт колуңду. Мага бүгүн ачыгын айт. Мен эмнеге бул жерге алып келдиң? Эмнеге камадың? Анын үстүнө 2 күн камадың. Эмне? Эмне деп келжирип атасың? Тез кет. Мен келжирип атамбы? Мындай кылганың болбойт. Мага сөзсүз жообун беришиң керек. Мен минтип кете койбоймун. Мага бир жообун беришиң керек. Бир жообун бербесең, сени менен сүйлөшөмүн мен. Эмне кылайын дедиң эле? Менден эсеп алмаксыңбы? Туура айттың. Бүгүн менден кечирим сурабасаң, атаңдан барып эсебин аламын. Түшүндүңбү? Билип койгуну. Эмне? Мунуңа ишенбеймин. Эмне мени менен мелдешесиңби? Мелдешем? Ата, Кел гана. Кел. ата, болду ата, мушташып кетесиң, үйгө кетели, жүрүңүз. Карган какпыш. Өзү эчтеке түшүнбөйт да, анан келжирейт мага. Жүзү мен эмнеге бошотушту? Сиздин таалайыңыз бар экен. Биздин отрядыбыз көтөрүүгө алган чет элдик конокторду кабыл алуу курулушу бар эмеспи? Эсиңизде чыгар. Кандай курулуш? Жогору жактан текшерүүчүлөр келип, текшергенде сапаттан маселе чыгып, бизди катуу сындады. Ошондой эмес, Арамзанын куйругу узун деген ушуда. Дагы экинчи жолку жумушту тезинен баштагыла деди. Башчылардын бул сөзүн карай, мен да камданып калдым. Мен бул курулуш ушунчалык маанилүү болгон болсо, биз сиз сыяктуу улуу устаттарды кайра алып келсек, ошондо курулуштун сапатына кепилдик берүүгө болот дедим. Жарайсың. Башчылар сиздин атыңызды укканда дароо колдоду. Ишке киришсин деди. Жакшы ата, бул мамлекеттин атак аброюна маанилүү курулуш деди. Эмнеси болсо да жакшылап киришиңиз ата. Туура айттың Жүзү. Лаушын эмнеге чакырбадың? Биз жакшы шайкешкерчи элек го. Ата, Шишужи терстик чыгышка эмгегин өзгөртүүгө жиберилди. Ата, дагы бир иш, ачуу калтырбаңыз. Шиабага төңкөрүшчүл деп кулактандырылды. Бул эмне үчүн? Болду. Үйгө кетели. Үйгө баргандан кийин билер чыгарсыз. Жүрүңүз.
бул иш мындай болду. Алиги Бяузы деген неме бир топ адамы менен сиздердикине келип, Лаушяо сиздин үйгө жашырып койгон нерселерин таап алды. Сизди кылмышты жашырды деп 10 жылга соттотом деди. Жеңем катуу кыйкырып атып оозунан чыгып кетти. Лаушияуну сатып ийдиби? Бул айла жоктон болбодубу? Бизге мындай деп таалим берет. Зээндүү жаштардын айыл кыштактарга түшүп, кедей, төмөн, Атың ким? орто дыйкандардын Жуйр. кайрадан тарбиясын Кайда барасың? алууга өтө Шаншыга. керектүү. Жакшылап толтур. Ката толтуруп алба. Макул. Рахмат. Жүйөр. Бир чечимге келдиңби? Кайда түшмөк болдуң? Шаншинин үйсү деген жерин. Мени күтө тур. Кечиресиздер. Жолдош. Мен Шаншинин үйсү деген жерине барууга тизмелендим. Ойлондуңбу? Ойлондум. Тизмен толтур. Рахмат. Мен да Шаншинин үйсү деген жерине барууга катталдым. Сен Янанга бармакчы элем го. Сен кайда барсаң мен да ошондо барам. Сен жалгыз Шаншига барсаң мен кантип Сарсыноо болбойм. Ушундайбы? 10 класстагылардын баары тирештик чыгышта курулуш пунктуанына бармак болуптур. Өкүнүчтүүсү биз ага илине албадык. Бирок эч нерсе эмес, болгону сен болсоң болду. Кайда барсаң баары бир. Минтип алдаба. Мен андай маанилүү эмесмин. Сен мен үчүн эң маанилүүсүң. Болду. 2 күндөн кийин кетебиз. Кийим кечебизди жыйнаштыралы. Жүрү. Кичинекей жигит, бой жеткенде сулуу келинчек аламын деп ыйлап чуркайсыңбы? Келинчек аласыңбы? Я. Апа, баланы мага берип сиз эс алыңыз. Сен эс ал. Төрөгөндө жакшы эс ала албагандыктан белиң азыркыга чейин ооруйт. Ошондон калган азап. Апа, эмизгенде эмчегимден сүт чыкпай, балага кыйын болду. Ооба. Бала эмчегенбесе, ден соолугу алсыз болот. Эгер жобу дарыгер болгондо дарылап берер эле. Фулаяга кат жазган чыгар. Жазган. Ал кишиден сүйүнчү сурап кат жазган болчу, бирок ал киши жооп бербеди. Апа, сиз жүнгө картасын сатып алдыңызбы? Сиз жоо дарыгер барган кайсыл жер экенин билгиңиз келеби? Карта алганымды көрүп койдуңбу? Анын кайда барганында менин кандай ишим бар? Кайда барса анда барсын. Мен болгону поезд жолу кайсыл жерге чейин барганын билейин дегем. Бас кетели. Тез. Сүргү, биз мына асыл тигил жерге жашырып койсок болобу? Макул. Ага терең болду. Төбөсүн жапсак кичинекей үй болот экен. Сүргү, азамат экенсиң. Бул жерден эч ким байкабайт. Ооба. Ага Шияо атам мына булардын баасы асыл деген эле. Ошондо мына арстандын баасы канча болот? Канча болсо ошончо болсун. Жакшы сактап, ал келгенде кайтарып берели. Башкалар аны кайтып келбейт дейт. Ага, мен ишенбейм. Шия атам бир күнү кайтып келет.
жууркан тигип жатасызбы? Эй, бир нерселерди сатып алганы кетпедим беле? Ооба. Мен эски жуурканга жаңы кебес коштуруп, жүйөргө жаңы калыңыраак жууркан жасаттым. Баса. Жүйөр Шаншынга качан кетмек болуп жатат? Кийинки жумада. Ушул ишти айтсам эле жүрөгүм катуу сога берет. Айтчы өзүң. Бешиктен бели чыкпаган кичинекей кыз бала айыл кыштакка барып, тегин жумушун кантип иштейт? Мабу төраганын сөзүнө үн кошуу деген ушул. Кыштактын келечеги жакшы. Балдар төңкөрүштүн мураскери болуш үчүн сөзсүз айыл жерине барып көрүш керек. Мен сендей санасыз эмесмин. Мен жүйөрүм кичинекесинен жаныман эч бир бөлүнүп көргөн жок. Күндүн суугу бул. Ошондой кыйынга кантип жиберем? Айтчы өзүң. Эжеке, адам кыйынчылык көрбөй бакытка кайдан жетише алсын? Сарсанаа болбоңуз. Айтканыңа макулмун. Өзүңдүн боор этиң болбогондон кийин айта бересиң да. Айтканыңыздын жөнү бар. Сиздин көңүлүңүздү жубатуу үчүн айтканым да. Жумушуңа бара бер. Бар. Апа, могу көрпө кандай гана жумшак. Ооба. Жүйөр Шаншынын кышы суук болот. Кечинде уктаганда тиги сырткы чапаныңды үстүңө жамынып ал. Ошондо жылуу жатасың. Билдим, апа. Дагы эгинчилик жумушу оор, аруу жапалуу болот. Аябай чарчап берилип иштебе, макулбу? Апа, мунуңуз өзүмчүлдүк го? Айланайын. Апаң өзүмчүл эмес. Сага жаным ачып айтканымда. Сени мына бул түрүң жыгылайын деп эле турасың. Андай оор жумушту жасай аласыңбы? Уктум, апа. Мен үйдө жок кезде ата менен уруша бербеңиз. Ал кишиге сүйлөбөй эле коюңуз, макулбу? Мен го сүйлөбөймүн. Бирок ал мага качан макул боло койчу эле. Атам ак көңүл эмеспи? 1-2 күндөн кийин өзүнө келип калат. Кулунум мен, акылыңдан айланайын. Сен кеткенден кийин кимге сырымды айтам эми? Апа, кабатырланбаңыз. Сизге көп кат жазып турамын. Макул. Кызым. Кызым. Эртең эрте туруп жолго чыгасың. Барып уктай кой. Бул көрпөнү азыр эле мен өзүм тиге калам. Болбойт. Сиздин жаныңызда отура турайынчы. Каралдым, кызым. Апа! Апа, мен кеттим. Апа. Аман болуңуз.
Лифулайдың қаты. Азыр. Рахмат, Шажан. Сіздердікі екен? Ооба, айылдағы адамдардың бары ушул катты күткөнү качан? Эже, муну караңызчы. Бул кат жарым жылдын алдында келиптир. Бирок суу тийип күнгө арналган өсүп калыптыр. Таанылбагандыктан ушул убакка чейин туруптур. Кечиресиз. Жарым жылдан бериби? Кечириңиз. Эч нерсе эмес. Ооба. Жакшы бар. Макул. Эжеке, шыңшыңдын жашы да келип калды. Ал төрөгөндөн кийин сиз чарчап калып атасыз. Ден соолугуңузга көңүл буруңуз. Үйдүн ички сырткы жумуштары да сиздин мойнуңузда калды. Сиздин мага деген сезимиңиз менен сагынычыңыз мени катуу таасирлентти. Сиздин катыңызды окуганымда бир ысык жалын бүткөн боюма суу сепкендей болду. Кабатыр болбоңуз. Мен жакшымын. Кийинки айда канча бир малчы айылдарына барып, аралап эмдеп алып бармак болдук. Бул жолку сапарыбызда жол бир аз кыйын. Жол узак. Арада карды тоолордо ашабыз. Бул жолу малчы букарасына тиги балдардын ден соолугун сактоо жөнүндөгү билимдерди үгүттөп, аялдардын ден соолугун текшеребиз. Ошондуктан канча аракет кылсам да татырлык иш жасадым деп ойлобойм. Эгер жумушубуз жакшы болсо, 2 айдан кийин кыш түшөрдөн мурун барып азыр кордубузга келебиз. Ошол кезде дагы кат жазам. Агам менен жеңиме менде салам айтыңыз. Угуп жаткандарга да салам айтыңыз.